Салам достор. Англис тили өз алдынча деңгээлин аяктаган калдыңыз. Эң сонун. Буга чейин англис тилин үйрөнүүдө сөзсүз билүү керек болгон өзгөчөлүктөрдү бирге карап чыкканбыз. Окуу максатын, мөөнөтүн белгилеп, план түзүп, материал издөөнү талкуулаганбыз. Азыр болсо, үйрөнүү процессин бир кыйла жеңилдете турган ыкмалар жана кеңештер менен таанышабыз. Лайфхактарга өтөр алдын эскерте кетчү нерсе. Бирөөгө пайдалуу болгон ыкмалар сизге пайдалуу болбой калышы мүмкүн. Ошондуктан арасынан өзүңүзгө эң ыңгайлуусун тандап алуу маанилүү. Кеттик анда. Тилди өз алдынча үйрөнүп жатканда колдон келишинче өзүбүздү ошол тил менен курчашыбыз керек. Ошондуктан лайфхактарды 3 негизги топко бөлдүк. Биринчиси тилди көрүү, экинчиси угуу жана үчүнчүсү практикалоо. Биринчи тилди көрүүгө арналган лайфхактардан баштайт. Бала чакта жомок китептерди жөнөкөй текст түрүндө эмес, сүрөттөр менен окуган кызыктуураак болчу, эсиңиздеби? Бул бизге каармандарды таптак элестетип, окуяны эстеп калганга жардам берчү. Изилдөөлөргө таянсак, визуалдык үйрөнүү сөздөрдү жакшыраак эстеп калууга жардам берет экен. Сүрөт жана диаграммаларды кароо, видео же кино көрүү сыяктуу ыкмалар убакытты үнөмдөп гана тим болбостон тил үйрөнүүнү жеңилдетет жана кызыктуураак кылат. Эгер сиз да бир нерсени өз көзүңүз менен көрүп жаттоону жактырсаңыз, анда кийинки ыкмалардын бирин колдонсоңуз болот. Биринчи, англис тилинде субтитрлер менен кино көрүңүз. Кинолор сөздөрдү жана фразаларды контекст ичинде үйрөнүүгө аябай чоң жардам тийгизет. Мисалы, бул үзүндүлөрдө "oh damn" фразасын билбесеңиз деле, ачууланганда колдонула тургандыгын дароо түшүнсөңүз болот. Башталгыч деңгээлдерде кино тандоо үчүн мурда көргөн тасмалардан баштаса болот. Себеби алар менен таанышсыз, сюжетин билгендиктен сөздөрдү түшүнүү оп-оңой болот. Же болбосо мультфильмдерди көрсөңүз болот. Мультфильмдердеги жөнөкөй тил англисчени жаңы үйрөнүп жаткандарга аябай пайдалуу жана оңой болушу мүмкүн. Көрүп жатканда үн коштоосун англисче кылып, субтитрди тааныш тилге оңдоп алууну унутпаңыз. Субтитрлер баскычы кино сайттарда CC Captions деген белги менен жүрөт. Кинолорду субтитрлер менен көргөнгө Netflix, Кинопоиск сыяктуу толтура төлөнүүчү платформалар бар. Катталып көрсөңүздөр болот. Же чет тилдүү акысыз кинолор үчүн Listen in English, Zflix жана Resko.ag сыяктуу пираттык сайттар да бар. Биз Окутул English пираттык сайттарды колдобойбуз, анткени алар автордук укуктарды бузуп, интеллектуалдык менчиликти уурдашат. Ошентсе да, мындай сайттарга төлөө мүмкүнчүлүгү баарында боло бербей тургандыгын түшүнөбүз. Ошондуктан пираттык сайттарга шилтемелерди берүүдөбүз. Акысыз сайттардан төлөнгөн сайттардан айырмасы автордук укук менен болгон маселесинен тышкары жарнамада жана тасманын сапатында болушу мүмкүн. Кийинки лайфхак соц түйүндөрдө чет тилдүү баракчаларга катталуу. Айланаңызда көбүрөөк англис тилин пайда болушуна шарт түзгөн лайфхак. Айрыкча англис тилинде жаңылык баракчалары, тил үйрөткөн блогерлер же дүйнөлүк жылдыздардын баракчалары дагы кызык жана абдан пайдалуу. Тил үйрөткөн блогерлерден сизге Алия Суранованын блогун же Барчынай аттуу блогердин English APK баракчаларын сунуштай алабыз. Же башка чет элдик таанымал адамдарга да катталсаңыз болот. Мисалы, футболго кызыксаңыз Дэвид Бекхэм же Криштиану Роналдунун баракчаларына катталыңыз. Эл аралык жылдыздар баракчасын көбүнчө англис тилинде алып барат. Кийинки лайфхак бул телефон жана ноутбуктун тилин англис тилине которуу. Ооба, алгач оор болот, кайра эне тилге которууну каалашыңыз да мүмкүн, бирок бул сизге англисче сөздөрдү күнүгө көрүп атып эле жаттаганга жардам берет. Кийинкиси, бөлмөңүздө жана үйүңүздөгү буюмдарга англисче аталыштар менен стикер чаптап чыксаңыз да болот. Баскан турган сайын көзүңүзгө урунуп, батыраак жатталат. Эми тилди угууга арналган лайфхактарга өтөлү. Чет тилде сөздөрдү укмайынча туура айтуу оңой эмес. Андан тышкары, англис тилине кулак көнбөсө, чет элдиктер сүйлөп атканда түшүнүү дагы оор болот. Ошондуктан тилди уга билүү аябагандай маанилүү. Эске сала кетчү нерсе, дээрлик бардык колдонмолордон тилди угууну практикалай берсе болот. Себеби көбүндө сөздөрдүн айтылышын укса болот же ошол эле кино көрүү дагы сүйлөөнү жакшыртууга шарт түзөт. Англис тилин угуп үйрөнүү үчүн эң көп сунушталчу кеңеш музыка. Сиз жактырган таанымал ырларды сөздөрү менен YouTube платформасынан укса болот. Кантип туура ыр угуу керек, Сауле менен бирге карап алалы. Мисалы үчүн, Чарли Пут менен Селена Гоместин We Don't Talk Anymore деген ырын угуп көрөлү. Алгач ырды YouTube'га жазып, жанына lyrics сөзү деп издеш керек. Жыйынтыгында ыр тексти менен кошо чыгат дагы, ыр менен бирге угуп окуганга дагы аракет кылышыбыз зарыл. Албетте, башында аябай батырды алып жаткандай сезилиши да мүмкүн. Ал учурда оң жакта ылдыйда оңдоолор баскычтан видео ылдамдыгын жайлатып алсаңыз да болот. Текстке кулагыбыз көнгөндөн кийин ырдын текстин Google'га жазып табуу керек болот. Сөздөрүн таап алып, Google котормочудан которсоңуз да болот.
Мындай жол сизге угуп түшүнүүнү жакшыртканга, сөздөрдү туура айтканга, сүйлөө ылдамдыгын жогорулатканга жана жаңы сөздөрдү тезирээк үйрөнгөнгө жардам берет. Музыканы сүйбөсөңүз деле пайдасы үчүн угуп коюу ашыкча болбойт. Дагы башка угуп үйрөнүү боюнча кеңештер үчүн 8-сабагыбызга барып карап алсаңыз болот. Үйрөнгөндү практикалаганга лайфхактар. Тил практика болгон жерде гана жашай алат. Демек, үйрөнүп атканда максималдуу түрдө айланабызды ошол тил менен курчаганга аракет кылышыбыз керек. Алгач практикалаганга чөйрө издеңиз. Чыныгы чет өлкөлүктөр менен же жөн эле тил билген адамдар менен баарлашуу жолдорун табуу оңой эмес. Ошондуктан онлайн же өз алдыңызча аткарыла турган лайфхактарды табууга аракет кылдык. Булар англис тилде чөйрө жок жерден деле баарлашууну практикалап, сүйлөө барьерин ашканга жардам берет. Биринчи, комментарий жасоо. Күнүмдүк жашоодо жасаган кыймыл-аракетиңизди сыртыңызга чыгарып айтканга аракет кылыңыз. Мисалы, идиш жууп жатам, идиш таза, I am washing the dishes are clean. Ал эми өзүңүздү угуп каталарыңыздын үстүндө иштөөгө, сүйлөгөнүңүздү диктофонго же видеого жаздырсаңыз да болот. Мындай ыкма сүйлөөгө, сөздөрдү колдонууга жана грамматика эрежелерин практикалаганга жардам берет. Комментарий жасоого күндөлүк жүргүзүүнү дагы кошсо болот. Күнүмдүк жашооңузду, үйрөнгөн нерселериңизди жазуу дагы пайдалуу. Экинчиси онлайн практика. Сүйлөшүүнү практикалаганга атайын HelloTalk, eTalk, Elsa Speak, ChatGPT 4 сыяктуу колдонмолор бар. Алар тууралуу кененирээк 6-сабакта айтып бергенбиз. Эсиңизде болсо, аларды телефонго жүктөп алып, ичинен башка англис тилин үйрөнүп жаткан студенттер менен жана жасалма интеллект менен онлайн сүйлөшсө болот деп айтканбыз. Кийинкиси тил клубтары. Жашаган шаарыңызда офлайн же онлайн тил клубтарын издеңиз. Жергиликтүү китепканаларда же атайын уюмдарда акысыз иш-чаралар өтүлүшү мүмкүн. Мисалы, Бишкектеги Баялинов китепканасында American Corner уюму сүйлөшүү клубтарын өткөрүп турат. Сиз дагы жергиликтүү китепканаларга кайрылып көрүңүз. Андан тышкары онлайн сүйлөшүү клубтарын издеңиз. Эске салсак, биз ар шершемби күнү саат 7-де акысыз Talking Club өтүп турабыз. Ар кандай темаларда талкуу жүргүзүп, жаңы сөз жаттайбыз. Кошулуу үчүн биздин Telegram каналга өтүңүз. Шилтеме видеонун астында. Лайфхактар пайдалуу болду деп ишенебиз. Эсиңизде болсун, жакшы жыйынтыкка жетүүнүн жалгыз жолу тартип жана үзгүлтүксүз машыгуу. Азаматсыз, деңгээлди аякташыңыз менен куттуктайбыз. Эсиңизде болсун, бирөөгө пайдалуу болгон ыкма сизге пайдалуу болбой калышы мүмкүн жана тескерисинче. Өзүңүзгө эң ыңгайлуу жол кайсы экендигин карашыңыз зарыл. Ар бир адамдын эс тутуму жана кабыл алуусу индивидуалдуу болот. Өзүңүздү башкаларга салыштырбаганга аракет кылыңыз. Чоң иштин ийгилиги майдадан башталат. Окутул English тилди өз алдынча үйрөнүүңүзгө ийгилик каалайт. Кийинки деңгээлдерде көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.